Жерекен. Аябай сонун элге рахмат ушуну менеткенге. Эми ушул сонун болуп коюптур биз. Элибиз эми ушуну жакшылап сактап алсак да. Эми сакталып Balamın balam. Şu niyelizin işi iyilikte olsun, kendi canı sak olsun, şunda işleri köp jasayversin balam. Anam keteyle. Oldun oldun çata kılıyorlar. Көргөнсүз мурун кабалында көргөнсүз. Böyle köp kuruluşlar var bunun içinde kirgen cerir öyle. Bunçalık. Ассаламу алейкум, амансыздар бардактуу замандаштар, ардактуу кыргызстандыктар. Жалпыңыздарга Ош шаарынан салам айтабыз. Ассаламу алейкум деп. Насирдин Исанов көчөсүндө турабыз. Юго-Восток тарапка кеткен жолдо. Дал ушул кече күнү 5 октябрда жаңы ачылган Ош шаарындагы сейил бак менен бүгүн сиздерге тааныштырабыз. Ош шаарындагы мыкты жасалган иштердин баардыгы алгылыктуу азыркы учурда жүрүп жаткандыгы менен кабардар кылып туралы. Тез Жария каналы сиздерге дагы да болсо жакшы маалымат менен бөлүшөт. 5 октябрь күнү президентибиз Садыр Нуркожоевич келип өзү ачылышын ачып берип салтанаттуу иштерге катышып Ош шаарынын күнү менен куттуктап кеткен ардактуу мекендештер. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бул жакта Барпы Алыкулов атабыздын айкели орнотулган. А бул жактар болсо сонун мындай жасалгасы менен экен. Окумуша караңыздарчы. Анан бул жакта жаштар же болсун башка инсандардын баардыгы ушул жердеги замандаштарыбыз эс алып, ары бери басып дегендей жүрүшөт. Бул жер мурун каралбай калган экен. Азыр сонун болуп калыптыр. Гүлдөр эгилиптир, дарактар тигилиптир. Анан ондой олтургучтар таштандылар ал жерге ташталган эмес, урнага ташталган. Сейил бакта сейилдеп элдер жүрөт. Саламатсыздарбы? Ош шаарынын азыркы учурдагы абалы боюнча бир сизге жагып жатабы жасалган жумуштар? Ошол боюнча өзүңүздүн оюңузду айта кетсеңиз. Ош шаарына мындан мурун келип мен неберем могул жерге садик алып келчүгем. Садик алып кетчүгем, могул жерде мүрөлөс дарактар, бактып каралбай калган зданиялар көп болчу эле. Мындай эми ой Мурун кабалы начар болчу. Аябай начар. Азыр мен келип көрүп атам, бүгүн келип көрүп атам. Аябай ошо мен Барпы Алыкулов аттындагы Сейил бак. Сейил бак десе, мен кайсыл жер кылды экен деп эле жүрүптүм да. Келсем ушул жер экен. Мына жерде Көрсө өзүңүз эле өтүп ары өтүп бери өтүп жүргөн. Күндү өтүп жүргөн жер экен. Аябай сонун элге рахмат ушуну менеткенге. Эми ушул сонун болуп коюптур биз. Элибиз эми ушуну жакшылап сактап алсак да. Эми сакталбай калабы деле корком неменчи. Мына скамейкалардын баары сонун отургузуп коюптур. Ушуларды сактап алсак жакшы болот эле. Рахмат. Рахмат. Алла разы болсун. Өнүгө өсө берсин, силер ошол жаштар өсө берсин. Тынч бололу, заманыбыз сизге да. Тез Жария YouTube каналынан көрөсүздөр. Тез Жария YouTube. Биз багытыбызды алга карай булайбыз. Интервью бере аласызбы? Мына ушундай көрөнгөлүү нерселерди көрсөңүздөр болот. Могул тегерек жолу ичинде гүл өстүргөн, анан айланасында олтургучу бар. Сону жасап коюшту, көрдүңүздөрбү? Бул да болсо бир кооздук. Европа же болсо башка мамлекеттерде мактай бербестен биз өзүбүздү да болсо алдыга жылдыралы. Жашылданган чөптүн өстүрүлгөн караңыздар. Жол таман таштары дагы сонун төшөлгөн. Брусчаткалар. Олтургучтарды караңыздар. О, таштан менен бул жакка учуп кеткен окшойт. Алып салып койсом айып этпейсиздер, Мында болсо кичине да болсо салым кошулсын ушинтип. Азыр четтен айланып көргөзүп жаткан учурум. Бүт баарын көргөзөм. Андан кийин ортолугунда көргөзүп өтөбүз. Жасалган аябай гана сонун болуптур. Бул жакта балдар ойноочу аянтча бар экен. Деп мактанып келе жаткан учурда эле караңыздарчы могу. Абалды. Өтө кейиштүү абал десек болот ушул жерчи.
Ассалаумалейкум ага. Алейкум. Амансыз бүтінсіз бе? Азыркы учурда Ош шаары боюнча интервью кылышабыз. Дал ушул биринчи сурообуз ушундай болсун. Бул жерге качан келгенсиз? Жана ошондой эле мурунку абалы кандай болчу? Азыр кандай? Мен атайын бүгүн неберемен жетелеп келдим. Ошо жаңы парк ачылып жатат. Мурун келген эмес. Жок, биринчи жолу келишим. Кандай жактыбы? Жакшы, жакшы мана ойноп атат. Алдыңкы абалы эми чатак эле да. Көргөнсүз мурунку абалында, көргөнсүз. Эми көп курулуштар бар эле, мунун ичинде кирген жери жок эле. Унчалык меселе. Азыр жакшы болуп калыптыр, рахмат. Ошо мэрияге. Сиз өзүңүз кайсы жердин тургуну болосуз? Мен Ошто турам, наркы стадион жакта. Ал эми Ош шаарында азыркы жасалып жаткан жумуштар боюнча. Жок, Ош шаарында жакшы жумуштар жасалып атат. Ага жагат. Жолдор, кеңейип, андай парктар курулуп, абдан жакшы. Сизге жагып атат? Жагып атат, кандай жагып атат? Неберелериңиз менен бул жака эс алганы келипсиз да? Неберени жетелеп, ушу паркта өзүм эс алып жүрөм, бүгүн дем алышымда. Алып туруп. Вот, рахмат силерге, ишиңерге ийгилик. Бул жакта өрүк тигилген экен мурун. Аны көчүрүп олтурбастан сонун кылып жасап коюштур. Могул жер визитканы караңыздар, чокмуш экен э. Этиги жака балдар ойноп жайынча. Бирок мушан бар. Көрдүңүздөрбү? Бул жакта да болсо ары бери баса турган аллеялар курулган. Жумуштар кичине жаш кичинекей балдар бөлөктөр ойноп жатышат бул жакта. Чакан форматта бирок сонун болуп жасалыптыр. Мына жарыктандырууну көрдүңүздөрбү? Эми кечкисин жанат ал бетте жарыктандыруу үчүн жасалган түркүкчөсү жана ошондой эле үстүңкү жарык берүүчүсү. Көрдүңүздөрбү? Урматтуу мекендештер, апакебизден дагы, чоң энебизден дагы интервью алып коелу, келиңиздер. Хош келдиңиз Ош шаарына. Рахмат балам, анан кетейин. Мен бул жерге мейманчылап ушу паркты көргөнү келдим балам. Кайсы жактан келдиңиз? Нокаттан келдим. Анан кийин бул жерде мындай эмес эле таатнакай кылып бул мээрдин иштегенине рахмат айтып отурамын балам. Şu meyvesinin iyilikte olsun, kendi canı sak olsun, şunda işleri köp жасай versin balam. Anam keteyini, şu esalı oturağız, bundan da жақсы жерді көріп сүйініп. Рахмат, айтканыңыз келсин, сиздин да өмүрүңүз берсин. Ушинтип дайыма жакшы жумуштар болгон учурда же болсо кимдир бирөө жакшы жумуш кылса баардыгына бата берип, сизге жол көргөзүп, жакшы насааттарыңызды айтып жүрө бериңиз. Силердин ишиңерге ийгилик болсун. Денсаулык берсин, тапкан тутканыңар Аллахтын берекеси болсун. Алып кетейин, алтындарым. Кыргыз элине салам жолдоп койсоңуз болот. Кыргыз элине şu денсаулык, Кыргыз элинин тынччылык болсун, аманчылык болсун. Аманчылык болсун, şu Садыр Жапаров дүркүрөтүп өстүрүп şu Кыргызстанды алдыга сүрөп чыгып кетсин, а, балам. Рахмат, өмүрүңүздү берсин. Анам кетейин. Рахмат. Ардактуу мекендештер, көрдүңүздөрбү? Ушундай апаларыбыз көп болсун, ушундай чоң энелерибиз. Кыргызда кандай керемет инсандар бар, караңыздарчы. Сонун керемет сөздөрүн айтты. Атайын суу карып туруу үчүн моундай түтүкчөлөр коюлган. Анан суу өтүүчү өтмө катарында кичинекей каналчасы да бар экен. Кумше сон. Салкын, сонун экен. Артуу көрүүчүлөр, биз болсо берүүбүздү алда карай улантабыз. Мына ушундай чыгарылыш менен жалпы ушул жерде тартып чыгарып жаткан учурубуз. А бул жак болсо кыскача жана тез татым тамактануучу жай экен. Бийик имарат. А бул жакта да бийик имараттар жаңыдан салынып жатыптыр. Көрүп турасыздар. Азыр негизинен Кыргызстандын көптөгөн
аймақтарында жаңы жасалғалар салынып жатпай. Көрдіңіздер? Қош. Анымен қатар сөз түрді ол жерде Бал Шырин деген кафесі бар екен. Көрдіңіздер? Орталықта. Албетте өздерге тамақтанып, өзіп сағат келсе дағы. Вот сөз түрді. Анан ол тазалық, әрбір нәрсені біз өзіміз қарашымыз керек, ардақты мекендештер. Қоғамшылықта айтылып келген жақсы сөз бар. Исхақ Разақов атамызға тиісті. Сен таза болсаң, қауым да таза болады дейді. Ансарындай өзі бірінші таза қармайлы, андан кейін башқаларды тазалыққа шақырумен біргелікте қауымымыздағы таза болады деген сенімде бүгінгі шығарылышымызды жиынтықтаймын. Бүгін жалпыңыздарға 8 октябрьдан 2025 жылдан салам айтумен біргелікте шаршембі күндің шығарылышын жиынтықтадық. Кейінгі шығарылыштарға дейін амандықта тұрыңыздар. Бардыңыздарға ассалам алейкум.